Аял заты жөнүндө кандай гана керемет сөздөр айтылып, мукамдуу ырлар ырдалбаган. Асыл заттарды даңазалган оондурлар ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жагымдуу жылмаюу тартууларына талаш жок. Бүгүн биз бир ырдын тарыхы түрмөгүндө Алтынай аттуу ырдын жаралуу тарыхын айтып беребиз. Құрманжан Датқан 180 жылдық мааракесинде бизден ушул Казакстандан Хабибе Эсенгараева деген жазма акын эжекебиз, анан кийин Куралай деген композитор эжекебиз келип, алар ушул суктанып, кыргыздын жерин эжекебиздин мамилесине суктанып, анан кийин ушул Құрманжан Датқан эжебизге таазим кылуу менен бирге эле Алтынай эжебизге урмат сый көрсөтүп, Алтынай деп ыр жазган экен. Сөзі тим эле сөзүндө керемет, ушунчалык обондогу айкалышып калган. Жаралуусунда өзүнчө бир чоң тарых бар. 1991 жылы Құрманжан Датқанын 180 жылдык мааракесинде Алтынай Сулайманова аттуу кайраттуу, сымбаттуу эл кызматында жүргөн айымды Казакстандан келген жазуучу оончулар көрүп, сый урматына, мамилесине, турган турпатына ыраазы болуп, мына ушундай керемет чыгарманы жаратышкан. Құрманжан энебиздин 180 жылдык мааракесине Казакстандан бір топ делегаттар келгенде, мен ошо кишилерди тосуп, узатып, ошолорду коштоп жүргөм. Анан баягы ошончалык бир жумада аралашып жүргөндүктөн бири-бирибизге достчулук, жылуу мамилелерибиз аябай артып, бири-бирибизге ушунчалык жакшы сый урматка ээ болуп, алар анан Казакстанга кайрылгандан кийин Алтынай деп, сени сагынып Алтынай деп ыр чыгардык деп мага телефон чалышты. Ошол ырды анан Абдыбали жанагы бир эле Кыргызстандагы белгилүү төкмө акын оончу ырчы эмес да, бул Орто Азия, Казакстан боюнча белгилүү. Ошонун келип мага звонить этчи, телефон чалдым. Эже, ушундай бир сизге арнап казактардын чыгарган жакшы ырлар бар экен досторуңуздун. Ошону мен ырдасам уруксат бересизби деп мен айттым. Абдан жакшы болот. Ал деген Казакстанда радио, телевиденияда абдан популярный ыр болуп, ырдалып, кыздары дагы, жигиттери да ырдап жүрөт да. Мен айттым, ал Казакстанда абдан белгилүү ыр. Кыргызстанда сен аны белгилүү ыр кылып, элге жайылсаң, мен только сага ыраазы болом. Кыргыз кызы Алтынай Сулаймановага арналган бул чыгарманы казактардан кийин белгилүү ак таңдай акын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдывали Акимбеков ырдап эл алдына алып чыккан. 97 жылы Ташкент шаарында Кыргыз Өзбек эки элинин түбөлүк достук деп келишимге кол коюп, ошол мезгилде Ноорузга катышып калдым мен, атайын Кыргызстандын атынан барып. Анан Ноорузда баягы 15 республиканы ар бир республикага 3 мүнөттөн убакыт берип, кааласаң бир ыр менен бүтүрүп кой, кааласаң жалпы мамлекеттин бир жүзүн көрсөтө ал деп. Биз 3 мүнөттүн ичинде баягы абдан чоң мамлекетибиздин Кыргыздын ким экендигин көрсөтө алдык деп ойлойм. Бир карасам бир кыз эле Алтынай, Алтынай деп ырдайт да. Ушунчалык мага жакты. Эми бир ай жүрдүк, бир ай күндө Алтынай деп баягы ырдайт, анан мага жагып мен кийин комузга салып ырдап жүрдүм. Тарых тастыктап тургандай, эң кыйын, эң оор шарттарда бүт кыйынчылыктарга аялдар гана түтөт. Аял затына тиешелүү улуу касиеттердин ээси Құрманжан Датқадай, кыз сайкал, каникей, айчүрөк, акыл карачачтай данышман, калыс, тапкыч айымдардын жолун улантып, кыргыз коомчулугунда аялдардын таасирин, ээлеген ордун айкын көргөзүп турган бүгүнкү күндүн асыл заттарына дагы да даалай ырлары жазылып, керемет кайрыктар жаңырып, даңазалана бермекчи. Yeter olsun altına
Берзат Бахадырова, Талай Курбантаев, Атай Сыдыков, Кутмантан көрсөтүүсү. Сендей кыз жүзүдөшү